Жалалабад шаарында 10 000 кишиге ылайыкташкан мечиттин курулушуна капсула салынды. Мечиттин курулуш иштерин каржылоо жагы Камчыбек Ташиев колго алган. Жана эл тилеги фонду аркылуу каалоочулар колдоо көрсөтсө болот. Бүгүн 10 июлда мечиттин курулуш иштери старт алып, капсула салуу аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, дин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар катышты. Nasip etsin. Uşu gelin açılışına katışkana nasip etsin. Amin. Bu yerde elimiz kötüölük esnelik yok. Bismillahirrahmanirrahim. Musulman elimizden bir çoğun iman ordusu olsa ekan degan çoğun niyettemiz. Uşul jerimiz buna yüzdөгөн bir neçe yüzdөгөн жылдар кызмат кылса экен деген чоң ниеттебиз. Бизден кийинки муундар өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул дүйнөдө түркөк болуп калган эч ким жок. Баарыбыз өтөбүз. Бийлиги барыбызда өтөбүз, бийлиги жогубузда өтөбүз. Байлыгы бары дагы, байлыгы жогу дагы. Кээ бир ушу байлыгын мыкчып, баягы кармап олтуруп алар да өтөт. Эптеп күн өткөрүп, тамак ашын жеген мындай жупуну жашаган адамдарыбыз да өтөт, баарыбыз өтөбүз. Бирок Алла Тааланын берген, бизге берген, ошол колунда бар адамдарга берген ырыскыны эл менен, журт менен чогуу бөлүшүп жеп, ошолорго кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүп, өзүнүн артыгынан кала турган жакшы нерселерди калтырып кетейин деген чоң бир максаттар бар экен, жакшы билесиздер. Мына ошол максаттардын бүгүнкү күнү ушул ишке ашып аткандардын бири деп эсептеймин. Салам айтыңыз. Кудай кааласа өзүм кол кабыш кыламын деди. Өзүм кол кабыш кылып, өзүм ошол жетпеген нерсеңерге жардам берип жүрүп, өзүм көз салып туруп ошону бүтүрүшүп беремин деди. Ошондон президентибиздин ушул сиздерге жөнөткөн саламдарын жеткизип коеюн дедим эле. Рахмат барыңыздарга. Мечиттин ичинде 10 000 адам, сыртында 5 000ге жакын адам намаз окууга ылайыктуу. Жер төлөсүндө 1 000 унага ылайыкташкан автоунаа токтотуучу жай бар. Мечитте заман талабына жооп берген бардык зарыл шарттар камтылат. Бул жер төлөсү менен ошондой эле жер бетинде 2 кат 10 000 адам бата турган заманбап мечит. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына элибизде аялдарыбыз дагы намаз окуганга муктаж. Ошондуктан биз аялдарыбызга дагы бул мечиттен орун бөлдүк. Конференция өтө турган, чоң жыйындар өтө турган залдары ичинде камтылган. Ошондой эле Рамазан айларында жана элибизде мында бир Куран окуу аземдери болот, аны жакшы билесиздер. Мына ошол нерсени дагы камтыш үчүн алыстан келген аксакалдарыбыз чай ичип ушул жерде олтуруш үчүн ашканалары менен, ошондой эле бир учурда 150 адамды кабыл ала турган 2 этаж заманбап даараткана жана душтары менен салынып отурат. Албетте мен ойлойм, биздин Орто Азиядагы эң алдыңкы мечиттердин бири болот. Жалпы элибизге, журтубузга, шаарыбызга бул исламдын символу болгон жаңы мечит кут болсун деп айтмакчымын. Курулуш жерде пландоодо 200-250 адам иш алып барууга уже дайын турабыз. Курулуш материалдарын уже алып келип, уже түшүрүп дайындап жатабыз. Эртеңден баштап уже мечиттин негизги пайдалануунун бетондук иштерине апалапкаларды коюп баштайбыз. Пландоо боюнча биз ушу 2,5 жыл ичинде ушу мечитти жана мечиттин капталдарындагы автоунаа токтой турчу жайлар менен бүтүрүп берүүгө пландап жатабыз. Эскерте кетсек, жаңы курулуп баштаган бул мечиттин ордунда мурда 1990-жылдары Ашар жолу менен курулган эски мечит болгон. Жаңы мечиттин курулушу 2,5 жылда аяктап пайдаланууга берилет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.